Кыргыз түрк ооруканасында бөйрөк алмаштыруу операциялары башталат. Урматтуу президентибиздин коюлган тапшырмасы бардыгы аткарылды. Булар жакынкы арада август айында Кыргызстаныбызда биринчи жолу трансформация бул бөйрөк алмаштыруу операциясы жүргүзүлөт. Маанилүү окуянын башталышы президент Садыр Жапаровдун көптөн бери түйшөлтүп келген көйгөй бөйрөк алмаштыруу операциялары эми Кыргызстанда жасалмай болду. Бул үчүн 120 дарыгер Түркиядан келди. Туура бир айдан соң органдарды трансплантациялоо боюнча биринчи операция өтөт. Боордош элден келген дарыгерлерге шарт түзүлүп берилди. Эми алар оңдоодон өткөн Бишкектеги Семетей мейманканасына жайгаштырылат. Соцсеттерде жүрөт канча деген жардам сурап, мындан кийин ушул өзүбүздүн Кыргызстанда жасалат. Ушул жерде жашап, ушул жерде биз эмне үчүн урматтуу президентибиз бардык шарттары менен жасап берип атат. Келген адистер операция жасаган учурларда жергиликтүү врачтарды үйрөтүшөт. Келечекте кыргызстандык доктурлар боор, бөйрөк органдарын алмаштырууга адистик тажрыйба алышат. Садыр Жапарова. Түркиядан келген доктурлар кыргыз элине жардам көрсөтүүгө даяр. Азыркы учурда урматтуу президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен бөйрөк алмаштыруу боюнча операцияларды жүргүзүүгө даярданып жатабыз. Түрк элинин атынан кыргыз элине белек болсун деп келип отурабыз жана бардык күч аракетибизди жумшоого даярбыз. Бул мейманкананын колдонулушуна шарт түзүп берип жатканына биз ыраазыбыз. Бөйрөк жана башка ички органдарды алмаштыруу Бишкек мамлекеттик кыргыз-түрк достук клиникасында жасалмакчы. Тиешелүү заманбап лабораториялар даярдалууда. Атайын палатасы даяр, президентибиз чоң каражат бөлүп, гемодиализ аппараттары алынып, орнотулуп, пробный варианты өткөзүлүп, ошо азыр баары даяр. Барыбыз билебиз, бөйрөк алмаштыруу кымбатка турат. Алсак Белоруссияда чыгымы 65 000 доллар, Түркияда 25 000 долларга бааланат. Ал эми Бишкекте болжолдуу чыгымы 7 000 доллардын тегерегинде болот. Бул Орто Азияда жана кошуна мамлекеттерге салыштырмалуу эң арзан деп айтсак болот. Келечекте бул оорукана Борбор Азиядагы алдыңкы медициналык борбор болуп, ага башка өлкөлөрдөн дагы бейтаптар келе алат.